Гөлөкөдө +37, күндө 40-тан кем эмес ысык. Акыркы 35 жыл аралыгында мындай температура Ош шаарында катталган эмес. Көпчүлүк айласы кеткенде сууга түшүп, бактардын көлөкөсүнө кире качып, ысыктан баш калкалоодо. Азыр күндүн ысыгы өтө катуу болуп жатат. Күндүн ысыгында ушу балдарды алып келип, кичине паркта дем алдырып, салкындатып алып кетип жатабыз. Анан кыйын болду. Жаман ысык. Чыдай албай, жайлоодо, көбүнчө жайлоодо болдук. Өтө ысык болуп атат. Биз ошо ысыкта ушул фонтанга келип, кыздар менен келип, эс алып, бир аз болсо дагы ысыктан сактанып атабыз. Ош облустук ооруканасында азыр күндүн табынан жабыркап кайрылгандар жок. Бирок байкоо жүргүзгөн дарыгерлер аптапта адамдар тез эле чарчап, чалыгып калганын айтышат. Мындай учурда дарыгердин кеп кеңеши өтө маанилүү. Биринчи кезекте ошол ысык аптап өзгөчө түш сааттарында, саат 10-дон 2-3кө чейин ушул ысыкка чыкпашка аракет кылыш керек. Баш кийим сөзсүз болуш керек, баш мээни калкалай турган. Анан кийин суу режимин дагы бузбаш керек. Температуранын жогорку көрсөткүчү 40тан ылдыйга түшпөй жатат. Өзгөчө кырдаалдар кызматы учурда мөңгүлөр тездик менен ээрип, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп жаткандыгына кабатыр. Имеется проблема в регионах, в частности. Айрыкча Баткенде Сук дарыясындагы суунун көбөйүшү кыжалатка салууда. Эгер суу ташкыны болсо, көпүрөлөргө коркунуч жаралат. Талаадагы эгиндерди суу алып кетүү коркунучу да бар. Синоптиктердин маалыматында абанын мындай жогорку температурасы 18-июнга чейин кармалат. Ал эми 20-күндөн тарта күндүн табы кайтаары күтүлүүдө. Актилек Гүлжигит кызы, Шаршембек Шайымкулов, Коомдук 1 канал, Ош.